Келе тугандар, доска бар, пайдаланып уланталы сабагыбызды. Суточное вождение жөнүндө сүйлөштүк. Эми маанилүү дагы бир тема, абдан маанилүү, ал деген паузалар. Еженедельный паузалар. Сөзсүз туруш керек. Анткени бир жума силер айдадыңар, 144 сааттыгар түгөндү. Ошондо паузага турмай, силер кайра 144 саат ала албайсыңар, тахограф бербейт. Ошон үчүн паузага туруш керек. Паузанын эки түрү бар. Еженедельный деп коет паузалар, жумалык паузалардын эки түрү бар. Стандартный 45 саат. 45 саат туруш керек да. Мисалы үчүн суббота күнү силер токтодуңар, 140 саат болгондо эле токтоп калдыңар. Паузага турайын деп атасыңар. Суббота күнү примерно практика боюнча где-то саат 11-12-лерде токтосо болот да. Токтой бересиңер. Мисалы үчүн суббота күнү 12-де силер турдуңар, ошондон кетти эсеби. 45 сааттын эсеби кетти. Суббота. Воскресенье күнү 24 саат болот. 12-де. Понедельник күнү 12-де 48 саат. 48. Бизге 48 кереги жок, 45 керек. Ошон үчүн понедельник күнү 48-ти 3-тө алабыз, 9 мүнөт экен. Понедельник күнү саат 9-да биз 45 саатты туруп койгондо уже болобуз. 9-дан 1 мүнөт өткөндөн кийин, 1 мүнөт 2 мүнөт өткөндөн кийин ровно 12-де турсак, суббота күнү. Понедельник күнү эртең мененки 9-дан 1 мүнөт өткөндөн кийин уже 45 саат полный туруп койдук деп эсептейт тахограф. Анан рұқсат берет бизге дагы бир жумага, дагы 144 саат берет бизге. Дагы 6 сутка берет. 6 сутка айдагыла депчи, бир жумага берет. Бул деген стандартный 45 саат. Ошол 45 саатта непрерывно туруш керек. Айдабаш керек, yüzбеш керек, музбаш керек, бир калып туруш керек да. Өчмөш керек да. Табуретке уюп калыш керек морден. Силер суббота күнү 12-де турасыңар. Турганда контроль кылып койгула, бир жолу карап койгула. Тахографта морден табуретке уюп калыш керек дагы, анан моюн эсеги кетиш керек. Паузанын астынан оң жактан кетет. 0, 1 мүнөт, 2 мүнөт деп кеткенде паузанын эсептегиле паузага кетти. Болду. Тура бересиңер. 2 сутка тура бересиң. 45 саат. 45 саат паузаны yüzбей туруш керек. Бир калып. Yüzүлүп калса ортосун, мисалы үчүн 20 саат турдуңар. Аны парковка деген роликтен аны талкуулайбыз. 20 саат тургандан кийин бир парковкага келдиңер, турдуңар да турасыңар. 20 сааттан кийин суббота күнү турдуңар. Жекшемби күнү 12-де 24 саат болот. Күндүз 24 саат деп коюш турдуңар. Жекшемби күнү саат 12-де трал келет. Трал келип туруп, неположенное местого туруп алып турсун. Срочно морден айдап кетти. Знактар болот. Место для трала, для крупный габарит, не габариттердин орду дейт. Байкабастан туруп алсаңар келет да ошо талап калат. Алардын орду. Силер могу жылышыңар зар болуп калды, жыласы 24 сааттан кийин жылып кеткенден кийин могу 45 саат yüzүлөт. Yüzүлгөндөн кийин эсептелбей калат. 24 саат турганыңарды тахограф аны да эсептебейт. Кайра башынан турушуңар керек болуп калат да. Ошон үчүн нарушение болуп калат. Нарушение деле болбойт, просто жекшемби күнү турсаңар, кайра 45 саат болгондо ошондо силер дагы плюс 24 саат туруп каласыңар. Понедельник эмес, уже вторник өтүп кетет да. Анан понедельник күнү силер дүйшөмбү күнү точкага жүктү апарышыңар керек болчу. А силер бара албай калдыңар. Силер өзүңөр туура эмес жерге туруп алдыңар. Силердин күнөөңөр деп анан фирма силерге штраф салышы мүмкүн да. Ошол штрафты силердин алышы мүмкүн. Ошон үчүн байкаштырыш керек. Парковка деген темадан талкуулайбыз. Кайерге турса болот, кайерге турбаса болот. Чоң парковка болот. Ошол жерде грузовойлордуку, легковойлордуку аны талкуулайбыз. Азыр тема ошол.
ошентип 45 сааттыкын көрүп үспөй турабыз. Бир калып менен 45 саат. 46 saat 45 жарым сааттык узун пауза. Канча жолу туруш керек? 45 saat стандарт. Тура берсең бир жума 45 saat, бир жумадан кайра 45 saat, кайра 45 saat, жума иштеден кайра 45 saat тура берсең болот. Бирок кандай болбойт. Кээ бирде эми үчүн болбойт. Анткени 45 сааттык узун пауза деп коет. Узун паузаны силер тура аласыңар только өзүңөрдүн автобаза приписанный регистрация болгон жерде. Литва болсо Литвада турасыңар, Польша болсо только Польшада тура аласыңар. 45 сааттык узун пауза. Исключениясы бар. Вне страны деп коет. Мисалы үчүн Польшада эмес, Германия деди. Германияда 45 саат турса болот. Бирок силер кабинага отура албайсыңар. Кабинага жата албайсыңар. Кабинага жатсаңар 45 сааттык пауза болуп аткан күнү штраф аябай чоң штраф болот да. 1000 евро, 1,5 евро ушундай. Ошон үчүн фирмалар гостиница бронировать этет силерге, атайын эртеле гостиница бронировать этип коет логисттер, диспетчерлер. Алар билет да, силер мисалы үчүн чыктыңар, Германияга келдиңер же Францияга келдиңер, анан суббота күнү силер Францияда болуп каласыңар, 144 саатыңар уже түбүнө жетти, пауза кылышыңар керек, силер Франциядасыңар деп анан кийин ошонун баарын эске алып туруп анан кийин силерге СМС менен жиберет, баланча гостиница, баланча координат, ошону навигаторго забивать эткиле, баргыла, машинени парковкага койгула, жапкыла дагы өзүңөр гостиницага 45 сааттык паузаны ошону бурайсыңар да, өткөзөсүңөр. Же болбосо, гостиница болбосо, кабинада болсо, ал нарушение, ошон үчүн кыла албайсыңар. Ошон үчүн билиш керек да. Чыгып атканда эле Польшадан бул Литвадан чыгып атканда билиш керек. Каякта болуп каласыңар, келе аласыңарбы, чыгып кете аласыңарбы, Германия же башка Евросоюз түрүнүн өлкөсүнө депчи. 45 saat жөнүндө ушундай. 45 сааттан канча турса болот? Тура берсе болот. Бирок исключениясы бар. Ошондо силер мисалы үчүн Германияда болуп калган 45 саат тура албайсыңар. Гостиница бронировка жок, же силердин возможностуңар бар кыскартканга. Кыскасы 24 саат. 24 саат. Турсаңар болот. Укороченный деп коет. Бирок 24 саат туруп койсоңор, бу жерде 45 саатта. Ошондо 45тен 24 алганда канча болот? 45тен 24 алганда 21 саат калат. Ошо 21 саат, могу 21 саат, 24 саат туруп койсоңор Германияда, 21 саат силер карыз кылып каласыңар. Ошол карызды силер беришиңер керек. Келаткан жуманын ичинде любой суточный паузага, жана 9 сааттык, 11 сааттык паузага 21 саатты кошуп койсоңар, кайра эле уда турушуңар. 11 саат, анан плюс 21 саат, 32 саат. 32 саат уда турушуң керек да, үспөй. Ошондо могу карызды бергендей болуп каласың. Же болбосо сутка сайын жуманын ичинде бере албай калдыңар, силерге допуск берилет 3-чү уикендке чейин, 3-чү суббота воскресеньяга чейин силер ошол карызыңарды 24 саат беришиңер керек. Анан биринчи жума, бир жума айдадыңар 144 саат. Yerden kıska жасадыңар, kıska 24 saat туруп койдуңар. Кайра 144 saat берет тахограф, бирок карыз эсепте болот, карыз болуп калды, кийин алам депчи. 144 saat берет, бул 144 saat бүткөндө силер уда кайра эле 24 saat алсаңар болот.
Oysa Polşaga, Litvaga ketpeysiň. Gaýrly Germaniýa takda jüresiňer, gaýrly kıskasyny alyp olasyňar. Uda, gaýra 24 saat. Uda жазса болот. Мурда уда уруксат эмес болчу. Азыр уда 24 сааттан 2 жумалык паузаны жазаса болот. Кайра 21 саат илип калып, жерде 22 саат ошондо 42 саат болуп калды. Карс болуп калды. 3-чү жумага келгенде моякка. Биринчи жума, экинчи жума, үчүнчү жума. Үчүнчү жума морде ошол карыздарды бүт карызыңарды силер кайрып беришиңер керек да бар. Канча болуп калды? Эсептейин. 42 саат. Плюс силердин өзүңөрдүн 45 саат бар. Положенный, стандартный 45 саат. Ошону бересиңер, и карыздарды бересиңер. 42 саат. Ошондо 87 саат болот. 87 саат силер общий турушуңар керек. 3-чү жумада пауза кылып атканда 45 саат турасыңар, ошого кошуп дагы 42 саат туруп 87 саат уда үспөй турушуңар керек да, 87 саат. Ошондо понедельник, вторник, средага чейин кетип калат да ошондо. Кээ бирлер турат 3 суткалап, кээ бирлер 3-чү күнү, 4-чү күнү чыккандар бар да. Карыздар көп. Кыскасы ошондо ошону билип алсаңар кыскача. Эми эсиңерге алып алсаңар, бир нерсеничи, ошол силерге жардам берет да. Тахограф алып көрсөтүп турат паузаларды. Узун пауза качан болот, морде. Жана режимдер бар эмеспи, режим. Ошол өзгөргөндө морде эки адамдын сүрөтү бар. Ошолорду басканда режимдер өзгөрүлө берет. Морде астындабы азыр бир жерде ишелсе чыгат. Канча саатыңар калды силердики депчи. Карызыңарды чыгат, канча карыз беришиңер, паузаны. Бирок силер мага бир нерсени билип алгыла өзүңөргө, мисалы үчүн экен. 1, 2, 3, 4 жума деп коёюн. 1, 2, 3, 4 жума. Бир жума иштедиңер, 24 саат туруп койсоңор болот, 22 саат карыз болуп каласыңар. Бирок 24 эле эмес, кошуп койгула. Жарым саат кошуп койгула. Токелге салбастыктан жарым саат кошуп койгула, ошондо пауза эсептеп калат. Анан кайра эле саат бере берип 144 саат бере бересиз. Бияка келиңер, кайра эле туруп коесуңар. 24 эмес, мисалы үчүн 35 саат туруп коесуңар, мисалы үчүн. Же 40 саат деп коюңуз, 40 саат. 40 саат турганда ал 45ке жетпей, бирок 24төн көп. Ошондо мунун тахограф 40 саатты 24 сааттык пауза, кыска пауза деп эсептеп калат да. Узун эмес, кыска деп калат. Ошон үчүн тахограф билет, биринчи жумада кыска болчу, эми кайра эле кыска болуп калды, эмкиси узун болуш керек, бул адамдыкы деп калат да, бул водительдик. Узуну 45 саат. Жана эле айтканда 45 саат болуп калат, 3-чү жума болуп. Ошондо 45 саат турасыңар да, плюс силер могу карыздарды бересиңер. Бу жерде 21 саат карызыңар бар, бу жерде 5 эле саат карызыңар бар. Ошондо 26 саат кошосуңар 45ке. 45ке 26-ны кошкондо 71 саат болуп калат. 71 саат. 71 саат уда турушуңар керек. Мурункуда 87 саат болчу, азыр 71 саат уда турушум керек. Ошондо 3 сутка болуп калат экен да почти. 27 22 дегенде 3 сутка болот, 21. 71 саат почти 3 сутка турат экенсиз. А деле где-то понедельник, вторниктерге бар. Ана карыздарга өткөндө болду. Карызы жок эле, кайра чыгасыңар 144 саат берет. 4-чү жумага барып туруп, мордон 45 саат кайра берип койсоңар, 24 кыла албайсыңар. Потому что эмчин дегенде 24-төн уда 2 жазылса болот. Уда жазылат паузалар. Жумалык паузалар уда жазылат. Уда ордунга. Мына 1 жума, 2 жума, 3 жума, 4 жума. Морде 24 жазсаңар болот, бу жерде 40 жазсаңар болот. Бирок бу жерде 45 плюс
плюс карыздар анан чыгасыңар бияктан чыкканда карызы жок чыгасыңар да 4-жумага келгенде 4-жуманы полный 45 саат туруп коюш керек. Могу 45 карыздар менен анан 45 уда болуш керек. Уда, могу 24-түктөр. Булар да уда болуш керек. Бирдей. Экөө уда болуш керек. Ошол жумалык паузалар жөнүндө кыскасы ушул. Навигаторду карап тургула, байкаштырып тургула, көрсөтүп турат бар. Анан режимдерди терсеңер ушул жакта бүт маалымат бар. Канча калды, канча пауза болуш керек силердики. Укороченный болобу же узун болобу. Бирок журнал болот, маршрутный журнал. Өзүңөр алып барасыңар, дептер алып алгыла. Ошого жазып турасыңар. Канчалык паузам болду, жумалык паузаларды жазып коесуң. 24 болду. Кыска болду. 45-ке жетпей калды менин паузам депчи. Ошондо энкиси кайра эле кыска болот, бирок үчүнчүсү узун болот. Карыздарды бериш керек. Бүт жазып тургула. Могу жерден жаңырып кетсеңер, бир жолу 24 туруп коюп, эки жолу 24 туруп коюп, анан үчүнчү жолу кайра 24 туруп алсаңар, ал деле очень мындай аябай татаал нарушение да. Штрафы деле. Ошон үчүн маршрутный журнал алып, дептер алып, жазып тургула канча саат. Дегиле суткада канча вождение кылдыңар, кайсы пауза турдуңар, 9 саат туруп койдуңарбы же 11 саат туруп койдуңарбы суточный. Еженедельный жазып тургула канча туруп калдыңар. Километраж, спидометрди жазып тургула, кайсы парковкада турасыңар, кайсы точкада, ошол жакшы болот. Журнал жөнүндө негизи маршрутный журнал, водительный дептер жөнүндө ролик жазса болот да. Маанилүү да аябай. Ошо кыскасы еженедельный паузалар жөнүндө. Суроолор болсо суроолорду бере бергиле комментарийден. Рахмат баарыңарга, көрүшкөнчө. Эмки роликти буюрса навигатор жөнүндө, парковка жөнүндө жазабыз, талкуулайбыз баары деле. Көрүшкөнчө.